katılışçıları bu tosh yo'l 1 kilometrga boshlandi. Buni boshlanishi sebebi bizda bu tog'da mramor chiqadigan karyera bor. Bu bizni toshdan mramor chiqadi. Bizim o'sha o'zimizning gubernator Ziyoda o'sha investorlarni, Indiyadan kelgan investorlarni olib kelib ko'rib, bunday atxot toshlarni ko'rib, o'sha yerda shunday atxot toshlar ko'p ekan, shundan tosh yo'l jasayirdi bizga topshirma bergan bir inisiativa bilan biz o'sha zadaniyani olib 20 kun murda o'sha zadaniyani olib ishni boshladik. Mana 4 kunda 150 metrni bosib o'tdik. Shu yerda uyushtiruvchi bu ko'chalar 1 kilometr ko'cha bor. Bundan keyin Jangaravon degan aylimiz, Paxtavod degan aylimiz bor. O'sha yerda 1 kilometrga formlashtirdik. Xudo bilsa 4 oyda 2 kilometrni ziyon solishga topshiramiz. Endi hurmatli seminar katılışçıları bardыгыбыз эле ошол айыл жеринде чоңоюп ал жерде өскөнбүз да, туурабы? Кайсы районго барбасак, бардык райондордо таш бар. Бул Алайда деле бар, Каракулжада деле бар, Өзгөндө деле бар, Нокатта деле бар, Кара Сууда деле бар. Бирок кылган киши жок болуп атат да. Ошондуктан мен быйылкы жылы бардык райондорго тапшырма бердим. Мына Араван районуна мен 2 километр бердим. Башка райондорго ар бир айыл өкмөт, кээ бир айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүгү бар айыл өкмөттөргө 1 километрден жол бүтүрөсүгө тапшырманы бердим. Мана азыр келген айыл өкмөттөр башчылары турат. Булардын бюджети жакшы, айыл өкмөттөр ушуларды ээрчип келдик. Булар дагы келип ушул технологиясын кандай кылат экенден кызыгышты. Азыр көрүшүп кетет. Кудай кааласа булар дагы башка райондордо дагы ушундай таш жолдор болот. Эми качанга чейин биз асфальт күтүп отурабыз. Асфальтка техника керек экен, башка нерсеси керек экен, битуми керек экен, асфальт керек экен, туурабы? Ана баса турган керек экен. А биз мына таш ушул жерден алынып атат таш. Семент заводдорубуз Ош облусунун тегеренде 3 семент заводубуз бар, чоң семент заводдор. Семент бизде арзан бар. Жөн эле кызыгы буну жасашыбыз керек да. Ошондуктан Кудай кааласа бул айыл өкмөттө бул райондо башталды. Жылдын аяга чейин бардык 7 райондун кээ бир айыл өкмөттөрүндө 1 километрден жол сөз болот. Бул күзгө барганда баарын ачабыз, Кудай буйруса. Тапшырмалар берилди. Демек биз ички жолдорду ушу таш жол менен эле бүтүрүп алсак болот. Мына көрдүңүздөр да кандай экен сапаты мына. Үстүнө жүрөсү сонун болгон, пышык болгон, таза. Өткөндө келгенде ылай эле ушул айылдар. Ылай көчөлөр. Ылай көчөлөр мынакей. Шуну тапшырма бердик. Азыр айылдын жашоочулары кызыгы өздөрү жасап атат. Асфальт өздөрү чыгып баса албайт да мисалгачы. Туурабы? Демек ашар жол менен деле жасап койсок болот экен бул жолдордучу. Мына эми иштейм деген адам ушундай иштеди алып барат, иштейт ушинтип элечи. Дагы айтамын, бул айыл өкмөттүн башчысы ушул уюштургуч жигит экен. Ушул айткан тапшырманы өз убагында аткарат, уюштура коет. Аким колдоо көрсөтүп атат буга. Акимдин салымы бар бул жерде, айтып кетишибиз керек. Элдин салымы бар. Себеби эл колдобосо мындай иштер бүтпөйт да. Бардыгынын салымы бар ушул жерде кылып аткан адамдардычы. Ошо беримдикте баарыбыз ошо иштерди жүргүзүп атабыз туугандар.